Anda akıl bolup uçup жүрüm gül üstünün gök asmandın meykininde balıksımal erkin süzüm. Ысыкөл биосфералык аймагынын кызматкерлери жана ошондой эле илимий академиясы менен биргеликте орнитологдор менен биргеликте биз Ысыкөлгө жылына 3 жолдан эко-демографиялык мониторинг жүргүзүп турабыз. Бул жалпак тил менен айтканда санак деп коет. Бул санакта биз өзүңүздөр көрүп аткандай Ысыкөлдөгү биздин көлүбүздөгү канаттууларга жана ошондой эле биздин көлгө жакын жайгашкан Орто Токой суу сактагычындагы сууга келип конгон канаттууларга атайын санак жүргүзүлөт. Бул санактын максаты 2012 жылдан бери жүргүзүлөт. Бизде атайын баардык бириктирилген учеттук бир маалыматыбыз бар, базабыз бар. Ошол базага киргизилет. Бизде азыр эки түрүн көрдүк. Бул жерде куркулдак акуу менен шыйпылдак акуу. Куркулдак акуу өзүңүздөр билгендей биздин Кызыл китепке киргизилген канаттуу. Ошондой эле дагы башта белгилеп айта кетчү нерсе, былтыр күзгү санакта биз Ысыкөл областына жана көлгө бизге египетская цапля деп коет. Ошол канаттууну кездештирдик былтыр күзгү санакта. Канаттуулар көбөйүп азайып турат. Ошонун максатында биз ар дайым буларга байкоо жүргүзүп, атайын диаграмма түзүп, биздин маалымат булагыбыз бар. Ошол маалымат булагыбызга чогултуп турабыз. Былтыркы санакта 230 миңден ашык канаттууну эсептедик. Алардын ичинен 40тан ашык түрү сууда жайгашкан, суу жээгинде жүргөн канаттуулар. Ал эми сууга жакын канаттуулардын санын 20дан ашык түрүн эсептедик. Жана тайыз болгон жерлерим бар, ошо тоңуп калгандыктан акуулар алыстап кетпеди. Азыр кышкысын ушундай болуп калат. Эгерде күн жылуу болгондо тайызыраак болуп, суу жакыныраак болмок жайкечи. Акуулар жакын жерден көрө алмакпыз. Биз баягы учет жүргүзгөндө бир гана ушинтип көз менен карабастан биз кайыктар менен чыгып учет жүргүзөбүз. Жана ошондой эле дрондун негизинде атайын подзорный труба деп коет, ошонун негизинде учет жүргүзөбүз.